Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун усулдук ыкмаларын жайылтууга багытталган семинар бүгүн Манас районундагы Баялыш Улуу Рахман атындагы орто мектебинде өттү. Семинар элдин баркы энетил деп аталып, ага Бектур Исаков Талас билим берүү усулдук борборунун директорунун милдетин аткаруучу Салтанат Бейшенова жана облустун райондорунан келген мугалимдер катышты. Мектептерде, ар бир райондун мектептеринде, райондук деңгээлдеги, облустук деңгээлдеги арнайы иш-чаралар. Роза Жаманкулова Манас районундагы Сагынбек Дүйшөнбиев атындагы орто мектебинин мугалими. Ал бүгүнкү семинарда Бектур Исаковдун сабак өтүүдөгү өзгөчө ыкмаларын, алардын окуучуларга тийгизген таасири туурасында кеңири баяндап берди. Бектур Исаковдун ыкмаларынын өзгөчөлүгү бул жөнөкөй да, балдарга жеткиликтүү, жөнөкөй, анан балдарга кызыктуу, анан үйрөнгөнгө аракет кылышат экен да. Балдарды кайра бышыктап сурайбыз го кайталап. Ошондо бир Кемчөнтойдун жазып алган каты деген ыкмасы бар да. Эң жөнөкөй ыкмасы, анан ошо бүт эле сабактарга пайдалана берсе болот. Инновациялык технологиялар тажрыйбаны айкалыштырган педагогикалык изденүүлөрүнөн жаралган окутуунун алдыңкы усулдары учурундагы ага эмгектенген Талас районундагы Арал орто мектебинин базасында түзүлгөн. Алдыңкы тажрыйба мектебинде жаңы табылгалар менен коштолгон окутуу концепциясы болуп, бүт республикага кеңири жайылтылган. Тынбаган чыгармачылык илимий изденүүлөрүнүн натыйжасында Манас эпосун, кыргыз тили жана адабияттын окутуу, Иман сабагы боюнча 41 китептин, 259 илимий усулдук макалалардын автору болду. Мына ошол Бектур Исаков иштеп чыккан методикалар мугалимдердин балдардын жан дүйнөсүн ачып билим берүүсүнө чоң өбөлгө болууда. Агайдын сабак берүү методикасы, анын көрсөтмө куралдарын колдонушу, сабакты ар бир окуучуга жеткизүү жана класстагы окуучулардын баардыгы ошол сабакка кызыгып, ошого аралашып кеткени мени кызыктырды. Кыргыз тилин окутууда, сабаттуулукту өстүрүүдө, окуучунун ички дүйнөсүн ачууда бул Бектур агайдын методикалары эң сонун жардам берет. Биздин кыргыз тилдер эч жакка барып албай, эч кимден көчүрүп албай, мүмкүн болсо колдон келишинче агайдын методикасын жакшылап үйрөнүп, ошол менен сабак өтсө. Бектур агай өзүнүн педагогикалык дүйнөсүн жаратты. Ал иштеп чыккан көнөрбөс алдыңкы окутуу усулдары билим берүү системасынын кенчине айлана алды. Бүгүнкү күндө да Бектур Исаков балдарга сапаттуу билим берүүдө мугалимдин адистик чеберчилигин жогорулатуу маанилүү экендигин белгилейт. Кандай теоретик болсо да, кандай нерсени айтса дагы бардык эл мугалимдин колунан чечилет. Жана ата эне деп жатат, башкалар дагы мугалимдин колу менен чечилет. Демек, мугалимдин адистик чеберчилигин көтөрүү. Бизде ошол максатта мугалимдин адистик чеберчилигин баягы ыйман, адеп, нарк насил деген багыттагы нерсе ошол токтом чыгып аткан кезде бул курултай чечим кабыл алган. Курултай Бектур агай жылы болсун деп чечим кабыл алган. Анан кийин биз ошол мугалимдин адистик чеберчилигин көтөрүү максатында атайы губернатордун тапшырмасы боюнча иш бүт жүрүп кетти. Эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесинин алкагында Талас облусундагы мугалимдер арасында Бектур Исаковдун Сабат алипеси жана Манас алипеси аттуу көлөмдүү чыгармаларынын алынган тест өткөрүү пландалган. Тесттин жыйынтыгы менен алдыңкы мугалимдерге атайын сыйлыктар жана Бектур Исаковдун төш белгиси тапшырылат. Ошол жерде эң жакшы жогорку бал алган мугалимдер үчүн абдан сыйлыктарыбыз бар. Эң буга чейин биз жашырып айтпай келаттык эле, азыр сиздерге айтып кое берейик. 2 тай сайылат, андан дагы мыкты сабак өткөн кыргыз тилчи мугалимдерге Бектур агай медалы бүгүнкү күндө буйрутмалар берилди. Ошол боюнча медалдар дайындалып атат. Ал медалды дагы ошого татыктуу мугалимдерге ыйгарабыз деген ой тилектерибиз бар. Бул ошол тажрыйба ушул боюнча эле калып кетпестен, мүмкүн ошол учурда облустук деңгээлде эмес, республикалык деңгээлде дагы өткөзсөкпү деген ойлорубуз бар. Педагогиканын чебери Бектур Исаков Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги, 54 жыл ичинде 56 илимий педагогикалык эмгек жазган. Бектур Исаковдун усулдук методдорун республикага чейин жайылтуу иштери жүрүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Манас району.